Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Баарыбызга белгилүү болгондой, жакын эле Көкбөрү Федерациясынын президенти алмашып, Рамис Жунусалиев жетекчи болуп келген. Жунусалиев кызматка келери менен бир топ жерге интервью берип, федерация тууралуу жана алдыдагы максаттары тууралуу көп маалымат берип жатат. Бул чыгарылышта анын маектериндеги эң маанилүү учурлары тууралуу сөз кылабыз. Рамис мырза Көкбөрү Федерациясы өзүн-өзү толук камсыздай ала турган уюмга айланат деп билдирди. Анын айтымында финансы булактары чечилип, түз алып көрсөтүүлөрдү монетизациялап, байге фонду такталат. Мындан тышкары Жунусалиев сөзүндө Көкбөрүдөгү орчундуу көйгөйлөрдүн бири байге маселеси. Федерация жетекчилигинде жеңүүчүлөрдүн байгелерин аныктоо иштери жүктөлүп калган. Мындай системадан качып, болгону мелдешти уюштуруу ишине көңүл бурушубуз зарыл. Бүгүнкү күнү Көкбөрү боюнча турнирлерде ат майданга орточо 40-45 миң көрүүчү келет. Федерацияны өзүн-өзү толук камсыздай ала турган уюмга айлантуу ниетибиз бар деп билдирди. Жаңы президент калыстарды окутуу боюнча иштер болорун айтты. Манас университетинде Көкбөрү оюнчуларын, машыктыруучуларын жана калыстарды окутуу боюнча атайын факультет ачуу боюнча иштер жүрүп жатат деп белгиледи. Ошондой эле кийинки жылы эрежелер өзгөрүлөт. Катуу эреже бузган оюнчу ошол оюндан кийин дароо четтетилип, мелдеш бүткөнчө дисквалификацияга туш болот. Бөлүнүп жарылууну токтотуу үчүн дагы жаңы эрежелер кирери мүмкүн экенин айтты. Тактап айтканда, бир командада минимум 3 же 4 облустун оюнчулары болушу керек деген эреже киргизүү боюнча сүйлөшүү болорун кошумчалады. Рамис Жунусалиев Көкбөрү Федерациясынын карамагында бир гана печать бар экенин айтты. Ал өзүнүн маегинде колума бир гана печать келди деп айтты. Эми мындан кийин биз федерациянын мүлкүн көбөйтөбүз деп кошумчалады. Мындан тышкары Көкбөрү Федерациясынын сайты ачыларын кошумчалады. Ал жакта акыркы жаңылыктар, оюнчулар жана турнирлер тууралуу бардык маалымат жазылат. Рамис Жунусалиев калыстар бир оюнда калыстык кылганы үчүн канча сом аларын айтты. Анын айтымында бир калыс бир оюнду башкарыш үчүн 5 миңден 7 миңге чейин акча алат. Бир турнирге эле калыстардын айлыктары үчүн 300 миң сом кетет. Мындан тышкары калыстар үчүн аттар ижарага алынарын кошумчалады. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда айтылган ойлордун кайсынысы сизге жакты, кайсы сунушун колдойсуз жана сиз өзүңүз федерацияга кандай кеңеш бере аласыз? Комментарий жаза кетиңиздер.